Эгерде тамактанганыңыздан кийин дайыма эле алсыз болуп жатсаңыз, салмагыңыз көп болгонуна карабай ачкалык сезим эч кетпесе, муундарыңыз ооруса, көп заара кылсаңыз, эгерде денеңиздин кайсы бир бөлүгүндө кичинекей жарат болуп, анын айыгышы кыйын болсо, зат алмашууга байланыштуу сизде олуттуу көйгөйлөр башталган. Андыктан кош көңүллүү болбой, өзүңүзгө жакшыраак караңыз. Мен сизге азыр туура багыт катары өтө жөнөкөй сунуштарды айтам. Ушуларды аткарчу болсоңуз, албетте сизде баары жакшы болот. Биринчи сунушум гликозированный гемоглобин. Гликозированный гемоглобин деген анализди тапшырасыз. Жакшыраак эстеп калышыңыз үчүн, жазып алышыңыз үчүн балким 2 жолу кайталап айттым. Кайсы лабораторияга тапшырсаңыз деле боло берет анализди. Жыйынтыгы 5-6 же андан төмөн чыкса, анда сизде баары жакшы. Эгерде 5-7ден 6-4гө чейин чыккан болсо, анда орточо коркунучтуу абалда турган болосуз. Ал эми 6-5 же андан жогору чыкса, сөзсүз түрдө эндокринолог врачтан кеңеш алышыңыз керек. Анткени сиз кант диабети деген ооруга чалдыккан болуп каласыз. Ал эми 5-7ден тарта 6-4гө чейин болсо, анда мен азыр айта турган эң жөнөкөй 3 сунушту аткарышыңыз керек болот. Жана ошонун негизинде ден соолугуңуз калыбына келет. Бул 3 сунушту жок дегенде 3 айга чейин аткарышыңыз керек. Жана 3 айдан кийин кайра ушул гликозированный гемоглобин деген анализди тапшырып көрөсүз. Эгерде калыбына келсе, мисалы 5-6 болду, 5-4 болду же андан төмөн болду, анда баары сонун мурдагыдай жашоо образыңызга кайтасыз. Бирок мурдагыдай эле 6 же мисалы 6-2 чыгып калса, анда ушул айта турган 3 сунушту андан ары дагы аткара беришиңиз керек болот. Демек, менин айта турган эң жөнөкөй 3 сунушумун биринчиси бул бардык таттуу нерселерди жегенди токтотуу. Бир гана таттууларды эмес, мөмө жемиштерди, кургак мөмөлөрдү жана ошондой эле балды дагы жегенди токтотосуз. Албетте балды жесеңиз болот, ар күнү эмес, балким бир жумада 2 жолу 1 чай кашыктан эртең мененки тамакка кошо жесеңиз болот. Андан ашыгы зыян болуп калат. Ушул көрсөтмө биринчиси. Жана ушул көрсөтмөнү канчалык көп убакытка чейин аткарчу болсоңуз, ден соолугуңуз ошончолук жакшырат. Айрыкча териңиздин абалы жакшырып, мурдагыдан сулуураак көрүнүп каласыз. Ал эми экинчи сунушум болсо, бул суткасына тамактануунун убактысын калыбына келтирүү. 12 сааттын ичинде тамактанасыз, 12 саатка ашказанды бош коесуз. Кечки саат 8ден тарта эртең мененки саат 8ге чейин ашказаныңыз бош турушу керек. Суу ичсеңиз болот, чай ичсеңиз болот, башка эч нерсе жебейсиз, ичпейсиз. Ал эми эртең мененки саат 8ден кечки саат 8ге чейин болсо, 3 жолу, балким 4 жолу тамактана бересиз. Ошондо да перекустарды кылбаганыңыз сиз үчүн жакшыраак болот. Ал эми акыркы 3-чү сунушум болсо, бул жашылчаларды көбөйтүү. Дайыма буга чейин сиздерге ушул айтып келгенмин. Жерде бышкан нерселерди көбүрөөк жеп, өйдөдө бышкан нерселерди токтотушубуз керек деп. Демек, ошого таянып, жашылчаларды помидор, бадырың, капуста, брокколи, кабачок, сабиз, кызылча, андан сырткары чөптөр, укроп, кинза, петрушка жана башка ушул жерде өскөн бардык жашылчаларды колдон келишинче көбүрөөк жешиңиздер керек. Анткени биз үчүн эң пайдалуу азыктар ушулар болуп эсептелинет. Эгерде сизде ушул гликозированный гемоглобин көп чыкпаса дагы, ушул 3-чү сунушту көп аткарчу болсоңуз, эч убакта картайбайсыз. Албетте 10 жыл, 20 жыл бир калыпта сакталуу мүмкүнчүлүгү бар. Андан ары ушул убакыттын өтүшү менен бир аздан картаясыз, бирок ден соолугуңуз жакшы боюнча сакталат. Эң коркунучтуу оорулар рак, жүрөк кан тамыр оорулары жана башка оорулар менен оорубайсыздар. Андыктан кааласаңыз салат кылып,
кааласаңыз чейки боюнча ушул жашылчаларды жей бериш керек. Айрыкча тамактанган учурда тамакка кошо жегенибиз биз үчүн пайдалуураак. Жана ушуларды аткаруунун негизинде ушул 3-сунушту ич катуу көйгөйүнөн дагы толугу менен кутулуп кетесиз. Эгерде үзгүлтүксүз аткарчу болсоңуз, маалыматты өзүңүзгө сактап алыңыз жана сөзсүз түрдө өзүңүз үчүн кадырлуу болгон адамдарга жөнөтүп коюңуз.